калса кийин керек болсо ушундай бесплатный эле программа колдонсоңуздар болот. Начать запись кыласыздар болду. Трансляция кылсам болот бул. Бир жакка подключение болсо сразу түз. YouTube'га подключение кылган болсоңуз, Instagram'га подключение кылган болсоңуз, трансляция кылып кете бересиз. Ылдыга чүрүп коебуз. Экран запись башталды. Бизге бул программа мешает этпейт. Негизинен айткыла турганыбыз, Python'ун акыркы версиясын силер көчүрүп алышыңыздар керек. Библиотекалар бардыгы акыркысында бар. Издөө жолчосуна эле Python жазсаңыздар сайтына киресиздер. Буну эми билесиздер эми. Бул ошол сайты python.org. Ушуга кирген убакта сиздер акыркы версиясын көчүрө аласыздар. Download деген менюда бизде жанагы үчүн, именно сиздин системаңыз үчүн сразу эле даяр тандалганы коюлуп турат. Акыркы азыр бардык информатиктер Алтын Казык ноутбугун алган. Алтын Казык ноутбугу так свойствосын көрө турган болсок, системасына память 256, оперативка 8, Core i5, 12-нчи поколениедагы процессорлар менен камсыздалган. Бул лицензионный, буну перестановка кылбаңыздар. Эгер кокустан бери жерин бузуп алып же болбосо перестановка кылып жүрбөстөн кайта восстановление система кылсаңыздар болот. Бизге ушул 64 разряддык экенин түшүнсөк болду. Көчүрүп алган убакта биз ушул 64 разряддыкты көчүрүп алабыз. Эми бул системабызга автоматически тандоо болуп турат. 3.13, 3.14.3 деген акыркы версиясы. Мендеги жандырып көрсөтөм болсок 3.14.2 болуш керек. 3.14.2 деген версиясы. Үстүнөн көчүрүп алып установка кылып койсоңуз болот. Бирок бул уже 3.14 өзү эң акыркы поколение болуп эсептелет. Бардыгыңыздарга баштайбыз деген менен мектепте уже алдыңкы тааныштыруу, анан бул терезенин аталышын, кандай иштешин окуучулар менен баары бир могу 7-класста 2 сааттан болуп уже анча тема өтүп калдык. Көп нерсесин өздөрүңүздөр деле издештирип бүттүрүңүздөр да. Эми бул жерде кененирээк силерге кененирээк өтүп сырткы көрүнүшүн бизде шал деп коет. Өзү айдеалар шал үстүнө жабылып турат. Кабык деп айтылат негизинен программисттерде. Китепте болсо консоль деп айтылган. Мында информатика китебинде консоль деп айтылган. Мында жооп ошол бетке чыгат. Же болбосо биз бул жерде анча-мынча математикалык амалдарды аткара беребиз. Канчалаган сандарды өз ордунда көбөйтүп, жана ошондой эле биз бөлүү математикалык амалдардын бардыгын аткара алабыз. Бул жерде калькулятор катары чоң сандарга биз колдонсок боло берет. Катары менен аткарып берет. Жана жол жобосу менен аткарат. Биринчи көбөйтүү, бөлүү, андан кийин кошуу, кемитүү. Андан кийинки бул терезеде биз эмне кылабыз? Файл менюдагы файл бөлүмүндө жаңы файл ачат. Негизинен ушул жаңы файл ачып ушул интерпретатор менен иштейбиз. Бул интерпретатор деген биздин кодубузду окуп, машиналык тилге өткүзүп, анан машиналык тилден кийин жоопту бул жакка кайтарып берет. Экинчиси open. Мында биздеги жазылган мурунку коддорду основной жана дагы мисалдар.
КСУдагы олимпиадалык мисалдар булар. Азыркы кечээ областной мисал али интернетке сайтка чыга элек болуш керек. Сайтка чыкса, кудай калса, олимпиадага даярдоо курсубузга жеткенде 2 жумадан кийин ошол мисалдарды иштейбиз. Жеңилинен ордуна чейин бир сыра иштеп барабыз. Катарынан иштеп барабыз. Андан бизге керектүү десе бул сактоолор бөлүмү. Өзү сактап атканда бизде деле көйчөсү ушул сейфти басып аткан убакта эле. Так, андан кийин edit бөлүмүндө биз көптөгөн чукулабайбыз. Бул көйчөсү ошол окнонун көрүнүштөрү болсо ушул жердеги копировать, вставить бөлүмдөр. Бизге эң керектүү жерлердин бири бул настройкасы Options. Мында биз айдаланын конфигурациясын өзгөртө алабыз. Бул жерден каалаган шрифтке жана ошондой эле менде азыр кичине жана алып асты жакта размерине. Менде атайын экранында чоң размер көрсөтүлгөн, ошто сиздер телефондон, окуучулар телефондон көргөндүгүнө байланыштуу 34-размерде и то жирныйда коюлган. Ошол себептен менде экранда чоң болуп турат. Эгерде биз бул жерди кичинейтип отурган болсок, кичинекей бөлүккө өтүп калат. Секирип кетип жатат. Настройкада ошол жазуулар түстөрүн кое аласыздар. Ашыпка кайсы түстө келиш керек. Бул жагын өзү көп деле эч ким деле настройкасын чукулабайт, но сиздер бир сыра өзүңүздөр дагы аралаштырып көрсөңүздөр болот. Эң негизгиси эми ошол размери менен шрифттер. Көзгө көрүнүп калган размер жана көзгө көрүнүп калган шрифттер койсоңуз болот. Экрандан көрсөтүп бере турган болсоңуз чоңойтуп алсаңыз, өзүңүз менен иштеп аткан убакта кичинекей кылып деле иштей бересиздер. Башка бул терезесинде өзгөртүү же коюулар деле жок. Ошол калькулятор катары гана кеңири колдоно бересиздер. Калькулятор катары. Бул жерден биз көп чоң коддор жаза албайбыз. Негизги командаларды жана ыйгарууларды бере алабыз. Мисалы, А барабар 35 деп туруп, өзгөрмөгө ыйгарып бере алабыз. Жана ошондой эле А кошуу 23 дей турган болсок, бизге жок, уже наркы A'дагы мааниге кошуп коет. Жөн эле А кошуу Б деп бул жерде бере албайбыз, анткени Бга эч кандай өзгөрмө киргизе элекпиз. Б жоктугуна байланыштуу бизде B is not defined. Берилбеди деп атат, Б бизде жок деп атат. Эми сиздерге өз негизинен ошол китеп менен кеткен вариант абдан сонун, бирок биз китепти карата жылып кете беребиз алдыгачы. Анан көбүрөөк мисал иштегенге аракет кылабыз. Атайын жанагы үчүн бизде сайт бар. Ал сайтыбыз окутуу үчүн Калыс Болотбеков деген сайт. Группа штаб коюп, буга кирип каттала бересиздер кадимкидей. Катталуу деле өтө кыйын эмес. Катталуу оңой. Сайт группа штаб коюп. Бул сайт кадимки олимпиада өткізгөнгө күчү жетет. Жана мында бир нече задачалар бар. Бизде 200дөн ашкан, азыр 220, 230га жете элек болчу. 220нын тегерегинде мисалдарыбыз бар. Анан бул жерде мисалдарды өзүнчө бөлүп койгонбуз. Маалымат киргизүү чыгаруу, эң жеңил мисалдар А, шарттуу операторлор Б дегендей кылып. Биз ушул кадам менен темага карата жылып, анан өз алдынча
мисалдарды иштеп кете турган жолго өтөбүз. Катталууда сиздер вайтине бассаңыздар кирүү. Эми буну сиз кыргызча которуп койсоңуз бу жерде кирүү кирүүдө кичинекей чакырылган терезе чыгат. Но сиздер бул жерден каттоо ушул жактан деген орусча вариантына регистрация издейт дегенде болот. Каттоону басып көрдүңүздөр, ашыкча эч нерсе жок, восстановление келбейт. Бир жазган аккаунтуңузду сактап койсоңуз ошо менен калат. Эгерде сактабасаңыз, паролду унутуп калсаңыз, кайта жанагы восстановить этип турган вариант жок. Кайта восстановить этиш үчүн бизде билесиздер, сөзсүз түрдө почта же телефондор катталыш керек болчу. Бул жерге атыңызды жазып эле, каалаган атыңызды жазып, анан сыр сөздү жазып, оңой эле бир сыр сөз жазып койсоңуз болот. Бизде узундугу, кыскалыгы деле каралган эмес. Каттоого айдап коебуз. Эгерде ал ат бар болсо, бул ат бар дейт. Ат жок болсо, ошол жазган атыңыз менен кире бересиз. Катталган атты гана бар деп айтат. Азыр мына Мики деп кирдик. 4 жазуу пароль бар. Киргениңиздерден кийин ал жерде сиздин аккаунтуңуз чыгат. Бул аккаунтуңуз кийин керек болот бизге. Анткени сынамактарды, сыноо тесттерди, сыноо жандай жарыштарды ушул аккаунтуңуздар аркылуу биз жүргүзөбүз. Баштапкы кети ушул. Маселелерге кире турган болсоңуздар, жеңилден ордуна чейин маселелерди киргизип койгон. Бул жерден биз терип, но мисал иштейбиз деп туруп, ошол мисалды иштеп кете беребиз. Бул жерде жарым жартылай терилген, жарым жартылай терилген эмес. 256 мисал акыркы күндөрү Тынчтык Агайдагы көп мисал киргизиптир. Негизинен 3-4 администратор бар. Ошол сайтка администратор кылган 3-4 адам бар. Ошолор мисал иштетебиз ошол жерден. Жакынкы чечимдерди бияктан көрөсүздөр. Жиберген мисалдарыңыздарды бул жерден ошол эгерде кабыл алган болсо кабыл алды дейт. Кабыл албаган болсо ката жооп деп туруп канчалык тестте ката болгондорун көрсөтөт. Бул жерде бизде Сезимай деген мугалим, Сезимай деген аккаунт көп мисалдарды иштептир. Жыйынтыктарды көрө турган болсоңуздар, бул жакта бул олимпиаданын жыйынтыктары. Жерде ошол олимпиадалар болгон. Бизде сураган олимпиадалар жана башка нерсе бар. Рейтингде эми өзүңүздө кийин көп мисал иштесеңиз, рейтингде көрөсүздөр. Биз башкысы ушу сайтта иштеп жыйынтык чыгарабыз дагы, андан кийин Керсо сайтта, кадимки жанагы олимпиадалар иштеген сайтта мисал чыгарабыз. Ушундай кылып сиздер дагы рейтингке чыгып өзүңүздөрдү көрө бересиздер. Эми маселени иштегенин бирөөнүн эң жөнөкөй варианттарынын бирин көрсөтөйүн. Эми бардык жерде АБ деген мисал бар. Кайсы сайттарга кирбейли, АБ деген мисал бар. Так, бул жерде көбөйтүү экен. АБнын кошкон мисалы бар болчу. Могу 201ге түшүп кетти. Сортолуп. Мен сразу эле китепти ачып алайын. Билесиздер, бизде китепти дагы карап кете бергенибиз жакшы болот. Анткени сиздер ошол китептеги мисалдан балдарды окутасыздар да. Менин экраным жарым жартылай көрсөтүп калат экен,
Object иштегичи беттен башталат Python программалоо тили деп китепте сиздер билесиздер. Мында азыркыда айткан ошол сырты жөнүндө консоль деп аталат деп айттым сиздерге. Өзү негизинен программисттердин тили боюнча алганда shell же болбосо калк деп айтылат. Мында биз код жаза турган бөлүгү интерпретатор деп айтылат. Бул new файлдан киргенде аны бул жерде жазбаган. Интерпретатор бул силердин программаларды окуп, андагы камтылган нускамады биз кодду деп айтсак болот, кодду аткарууга жөнөтөт. Так, мындан кийин бизде негизги 3 функция берген, бирок биз running пока колдонбойбуз эсептеген. Негизинен ушул 2 print, бирөө input маалыматты киргизүүчү функция жана ошондой эле print маалыматты экранга чыгарып берүүчү функция. Өзгөрмө деп аталуучу нерсе бул. Буларды эми билесиздер да. Буларды кыска эле шарттар айтып өтөбүз. Кандайдыр бир санды бериш үчүн атайын коюлган тамгалардын өзгөрмөлүгү. Көбүнчө доска катары биз Python колдонобуз. Бул өзгөрмөнү окуучуларга түшүндүргөн убакта сиздер мындай түшүндүрсөңүздөр болот да. Ячейка болсо кандайдыр бир сандык да. Ушул сандыктын аты так аты өзгөрмө. Биз бул атка каалаган тамга бере беребиз. Ат катары тамгадан баштап, цифрадан башталбайт. Тамгадан баштап, кийин тамгалар уланып, цифралар да кошулуп кетет, башка символдор кетет. Негизинен тамгалар менен баштайбыз. Өзгөрмөнүн мааниси бул эгерде a барабар 5 турган болсо, демек бул ячейканын ичинде 5 деген маани бар. 5 деген маани бар деп түшүндүрөбүз. Жана бул ошондой эле a кошу 3 деген процесс аткарыла турган болсо, демек буга 3 кошулуп 3 кирип кетет дагы. Маалыматыбыз 8ге айланып калат. Окуучуларга ушундай түшүндүрсөк болот. Эми досканы биз өчүрүш менен өчүрүп туруп ордуна жазып коебуз. Азыр биз дагы бир жерде өчүрүп туруп ордуна жазып коебуз. Демек 5 деген маалыматыбыз 8ге айланды. Өзгөрмө деген теманы ошондой түшүндүрүп кете беребиз. Анан азыркы мисалга келе турган жери бул ушул китепте маалыматты киргизүүдө input колдонобуз. Input функциясын маалымат киргизүүнүн 2 түрү бар. Ар бир өзгөрмөнү катар берип киргизсек болот. Жана ошондой эле ар бир өзгөрмөнү бир сапта жалпак тил менен айтканда оптон киргизсек болот. Мында ал үчүн map функциясы колдонулат. Жана map функциясынын ичинде, кашанын ичинде биринчи кайрыл функциялар катышат. Жана аркасында slip функциясы бар. Сапты маселеге жана бөлүкчөлөр бөлөт. Жыйынтыгында тизмени кайтарат дейт. То есть берген маанилерди экөөнө бөлүп, анан тизме кылып кайтарат. Так, сайттагы маселе именно ошондой. Экөө бир катарда кириш керек. Бул көптөгөн мисалдарда ушундай берилет. Мисалы ASMP деген. Так. ASMP деген сайт бар. Школа программиста деген орустардын эң күчтүү сайттардын бири. Бул жерде миңдеген
мисалдар бар. Кирген бул жерде регистрация болот, кийин көрсөтөбүз буну. Көп мисалдар иштеп калган убакта. Задачага келе турган болсоңуздар, мында өтө көп задачалар бар. То есть миңден ашык задача бар. Мында дагы биринчи тапшырма А плюс Б. Bunun ордугу 2% деп айтылат. Олимпиадада сиздерге маалымат катары айтып коеюн. Биринчи мектептик турда сиздер 20%га чейинки мисалдарды бересиздер. Өзү жол жооз ошондой да. 20%га чейин задачалар берилет. Мында уже тест же кадимки коддорду, жөнөкөй коддорду жазуу менен болот. Андан кийин регионалдык тур болот. Райондун биринчи туру деп коет, же болбосо регионалдык тур дейт. Ал жерде 25-30% задачалар берилет. Андан кийин райондук тур болот. Район турда 50%га чейинки задачалар берилет. Биринчи күнү 40%дык, экинчи күнү 50%дык. Анан областной тур биринчи күнү 50%дык, экинчи күнү 70%дык задачалар болот. Анан республикалык тур биринчи күнү 80%дык, экинчи күнү 90%дык оор задачалар берилет. Ал биз мындай сложностьту берсек, бул жерде сложностьтор чыгат. Ошондо эле акыркы бетте өтө турган болсок, мисалы мындай 80, 90-95%га чейинки задачалар бар. Баягы мына 5-6 жыл мурун башня деген задачалар берилген. Ошол жактан кошулуп берилген задачалар. Дорога, кийин барып ушундай оор задачаларга чейин иштебесек дагы хотя бы разбирать эткенге үйрөнөбүз. Эми азыр А плюс Б боюнча биз бир эле мисалды жазабыз дагы 2 сайтка киргизип көрөбүз, иштегенин текшеребиз. А плюс Б азыркы map менен жазабыз. А Б барабар map int int дегенди азыр дагы түшүндүрүп айтабыз. Input split жана ушундай эле print A плюс B. Бул эң жөнөкөй код. Биз ушундай жазып, же болбосо ушуну текшерип да көрөбүз. Өзүбүздө A плюс B деген этегине 2-3 катар жазабыз. Анан enterди баскан убакта жоопту кайтарат. Бул эми эң жөнөкөй код. Эки сайтка тең жүктөп көрөбүз азыр. Биринчи биздин өзүбүздүн сайтка. Бул жерде кыргыз тили бар. Кыргыз тилинде биздин сайттын көп мисалдары кыргыз тилинде. Чечип жиберүүнү басабыз. Тандайбыз тилди. 3 тил бар негизинен. C, Python, Pascal и Pascal'ın delfisi. Эми бардыгы C менен C++ чечет. 3.11ден жогорку C++ и Python'ın версияларынын бардыгын кабыл алат. Күтүү деп турат, бир жолу апдейт эткенден кийин жооп кабыл алынды. Жана ушундай эле ASMP'ни кылып жиберип көрөйлү. Басасыздар. Файл бул жерде астына жазасыздар. Тил тандалып турат. 3.13.8ден жогору экен. Буларда жаңы версиялар экен. Бул жерге вставить этип туруп, орнотуп, то есть ушул жака көчүрүп келип, андан кийин отправить дейсиздер. Сайт текшерип көрдү, аткарды. Нуриддинов Кылычбек дейт. 82-ci мисалда иштеп атыптыр азыр. Пересечение множества дейт. Кийин ушундай мисалдарды дагы проценти көрсөтүп койгон, 34% мисал экен. Иштесе болот жөнүндө. Биз азыр эми ASMP'дан кайттык. Буларды эми эртең олимпийский мисал иштеген убакта чыгарабыз. Азыр сиздер
сиздер айта турган нерсе эми бул жерде int деген сөз ашыкча. Input'tu gördük. Malumat kirgizүүчү. Int деген эмне? Int bu malumatların tipleri. Malumatların tipleri bu жерде 4 tip var Python'da. C++'da негизинен 12 tip var. Андан дагы майдаланып сан канчалык бөлчөктүү болуп кичинерип кетсе дагы өзүнчө бир типтерге өтүп кетет. Чоң сандар дагы өзүнчө бир типтерге өтүп кетет C++'da. Python'da bu просто 4 tip var. Bütün sanдар, bütün maniler vardık. Bir, то есть minus checksizde plus checksizge çeyinki vardık ortasındaki bütün sanдар. Minusu var mı, plusu var mı, имеет значение, vardık bütün sanдар var. Integer'de айтылат. Float не бардык бөлчөк сандар бул жерде чыныгы сан деп айтылат. Бөлчөктүү сандар. Чыныгы сан деп айтылганын себеби бөлчөк сандардын көбү билесиздер бирге анан өзүнө гана бөлүнөт. Так. Ошондуктан ал бөлчөк сандардын бардыгы бүтүн бөлүнгөн. Өзүнө гана бүтүн бөлүнөт. Ошондуктан чыныгы сан деп айтылат. Бул логикалык маанидеги сандар бул true менен false, чындык жана жалган деген түшүнүк. Ошол эгерде биз бир маанини чын деп берип алсак, анда бул колдонобуз. Жана ошондой эле бул чын, бул жалган деп дагы маанилер беребиз. Андай мисалдар келет. Кудай кааласа, аларды дагы өзүнчө иштейбиз. Жана ошондой эле straight болсо str, straight. Символ же символдук саптар. Башка айтканда, чын жери катары, символдордун чын жери катары. Бардык биздин жапак тил менен айтканда тексттеги сандар и символдор тамга аркылуу белгиленгендердин бардыгы str болуп турат. Биз сандарды бере алабыз, башка нерселерди бере алабыз. Аны эгерде str катары баатиси колдонсок. Бул көптөгөн мисалдарда бул нерсе өтө чоң жардам берет. Анткени кээ сорттогон убактарда кошулгон символдорду бири-бирине кошуу убакта сөздөрдү ушул жака өткүзүп кайта ажыратабыз. Бул жерде степ боюнча кете турган болсок, бул сабакта сиздер float'ты, integer'ди жана ошондой bool'дун чыгыгы кайтарымын көрсөтө аласыздар. 13'кө бөлгөн убакта float'та бөлчөктүн мааниси менен чыгат, integer'де бүтүн мааниси менен чыгат. Жана ошондой эле эгерде логикалык бере турган болсок, 13'кө бөлүнөт, ооба бөлүнөт. Бул true. Бөлчөктү бөлүнсө деле чындыкты эситтирет. 3 10'го бөлүнөбү дегенде уже бир false чыгып калат, жалган деп. Так. Шайыр кылычке сабакка кирди экен. Так. Арифметикалык буйрутмалар. Биз негизинен өзү 6 өтөбүз. Экөө бул жерде турат, ылдыйда турат. Арифметикалык амалдардан математикалык амалдар. Мен муну сиздер кадимгидей көрсөтүп жүрөсүздөр сабактарда. Так, көбөйтүүнү биз математикада точка деп алабыз, точка бөлүүнү 2 точка. Начальник класстагы китебинде мындай ортодо сызыгы бар.
түз сызыгы бар. Python тилинде бул нерселер ошол бойдон эле кетет. Көбөйтүү жылдызча болот. Жана ошондой эле бөлүү өзү негизги бөлүү 1/1/1/ бул да жөнөкөй бөлүү. Жана ошондой эле 2/ бүтүн жагына бөлүү, бүтүнүн алып калуу. Бизге бүтүнүн алып калат. Жана ошондой эле процент калдыгын алып калат. Мындан сырткары дагы эки нерсе бар. Алар квадраттар жана тамыр. Квадратты биз көбөйтүү катары беребиз, эки катар көбөйтүү. Тамырды эгерде матч библиотекасы чакыра турган болсок, SQL жазабыз. Матч библиотекасы чакырбай турган болсок, анда ошол эле квадраттын тескери бөлүгү болуп эсептелип жазылсак болот. Бул кайта SQL'ге караганда тезирээк иштейт майда сандарда. Чоң сандарда SQL тезирээк иштейт. Бизде тез иштөө өтө маанилүү болот олимпиадада. Жөнөкөй мисалдарда биз шак ушуну колдонуп кете беребиз. Жанагындай мисалдарда, олимпийский мисалдарда биз уже бунун ордуна кичейип кетти. Bunun ордуна биз матч SQL чакырабыз. Мында уже A маанини N маанисин албай калат. Так, бул жерде да эми калдык менен жанагы бүтүндү түшүндүрүп кетүүнүн деле өтө деле кажети жок болуш керек. Анткени муну билесиздер, биз 7-ни 2-ге бөлө турган болсок, бул 3-төн тиет 6 1 калат. То есть эгерде биз 3,5 деп жаза турган болсок, ал жөнөкөй бөлүүгө тиешелүү болот. Мынуга эгерде биз 3-үн ала турган болсок, буга тиешелүү болот. Эгерде 1-ин ала турган болсок, калдыкка тиешелүү болот. Бул ушул жерде чыгат. Бөлүүнүн 3 маанисин алуу. Бул өтө көп мисалдарда келет. Өтө көп мисалдарды иштейбиз сиздер менен. Так, эми бул жерде кошуу кемитүүлөр үчүн, ушул бөлүү калдыктар үчүн практикалык иш аткарышыбыз керек. Python'да жазсаңыздар, негизги сайтка өтөт дагы. Ошол жерде Dolan деген загрузка, Dolan бөлүгүнө өтсөңүздөр, сиздин компьютериңиз үчүн эң акыркы версиясын көрсөтөт. Автоматтуу түрдө сиздин конфигурацияңызды сайт текшерип, анан сизге сунуштайт. Сиздер ушуну көчүрүп алып келип бассаңыздар көчөт. Так. Меники өтө чоң экран болуп калып. Нет. Кайсы чыккан убагын көрсөтүп бул жерде.
Доулан Python install manager деген көчірсеңіздер болады. Тез эле көчөт. Ой, бул Python manager дейт го. Мынаны көчүрүш керек. Мындайды көчүрөсүздөр. Бул install manager'дин кереги жок. Бизге Python 3.14 3 деген версиясы. Эгерде ноутбугуңуздарга пока жүктөй элек болсоңуздар, ушуну жүктөшүңүздөр керек. Так, кимдер даяр азыр мисал иштегенге? Мисал иштегенге даярдар болсо, белки Калыс Болотбеков деген сайтка катталабыз. Анткени ол жерде иштеген мисалдарыңыздарды мен текшергенге мүмкүнчүлүгүм бар. Бөлүккө жөн эле мышканы алып келсеңиз, баспайды. Мынаяка Python деген бөлүк чыгат. Болсо азыр мен жүктөлгөндү, мына көчүрүлгөндү группага чытап коем. Чалмас багай сурасам болобу? Сурай бериңиз. VC коддо иштесек дагы боло береби? Менде VC код эме болгон да. VS код. Болор. Установка болгон. Visual код установка кылгас. Ошодо иштейм да мен. Сиз анда кыйла алдыда экенсиз да. Ошодон алсам болот да наркы сайттарга. Ооба, көчүрүп текшерип көрүп, визуал кодду бир 2 жумадан кийин баштасак, калгандары бүт база жанагы бүткөндөн кийин. Сиз иштей бериңиз. Ушуну сурайын дегем, рахмат. Так. Биздин экинчи теги. Так, могу сайтка анда катталабыз, бардыгыбыздар катталабыз. Бул жерде мени админ катары сурап калат сразу. Вайтиде басып туруп эле катта ушул жерде дегенде катталып, кайта ошо катталган атыңыздарды жазып кириңиздер. Өзүңүздөрдүн компьютериңизге сактап алсаңыздар. Бизде ушул жакта мындай административный жинагым бар. Жакынкы чечимдердин бардыгын аткаруусун көрө алам. Жана сиздердин болгон каталарыңыздар бар болсо, ошо каталарды көрсөтүп бергенге күчүм жетет. Мисалы, бул кишиде сорттоо койгон эмес, анткени бул жерде найти повторяющие буквы деген бар. Кайталап киргенин табыш керек болчу. Ошондуктан негизги катасы сорттоо жок. Анан задачада don't work дейт. Катталып бүттүңүздөрбү? Кирсеңиздер автоматтык түрдө терезеге өтөсүздөр, ошол азыр чыгайын. Сайтка ссылка аркылуу киргениңиздерде мына ушул терезеге өтөсүздөр. Калыс Content Manager System деген бар. Whitey деп турат. Кирүү. Бул сөздүн кыргызчасы жок. Сайттын ичинде кыргыз турганы менен
войти дегенде кыргызча жок. Кирүүнү басасыздар дагы катта ушул жакта деген кнопканы басып туруп просто аккаунтуңузду жазасыз, атты. Сыр сөз жазып аны жана алып коесуз. Кайталап жазып коесуз. Бизде аккаунт окшош гана болуп калбаса ичкеридеги окшош болуп калган убакта кайтарат окшош болду деп. Мисалы азыр мен дагы Мики деп жазайын. Пароль не имеет значения bizde. Bir tane koyup koysanız деле болор. Men жана чоң тамоо менен жазып койдум эле. Окшош болгон гана убакта пользоваться таким именем уже существует дейт. Ал убакта кичине атыңызды өзгөртүп коесуздар. Калган убакта жөн эле катталат. Катталгандан киргенден кийин анан сиздер кадимки ат менен кире бересиздер. Кийин жөн эле кирүү менен кире бересиздер. Кирүү деген кир дегенди бассаңыздар бул жерде сиздин аккаунтуңуз чыгып калат, жазган атыңыз. Анан маселелерге өтүп туруп биз айткан маселелерден баштап иштей бересиздер. Эми азыр биринчи 201 маселеден баштайбыз. Бул жерде кичине сорттоп жүргөндөн кийин ордулар жылып кетиптир 201де. А деген букваны кошуп точкада койгондон кийин анан аткарганыңыздар монтип жашыл болуп калат. Аткара албаганыңыздар кызыл болуп калат. Мисалы биз могу мисалга мен жөн эле бир ката кодду жазып жөнөтүп берейин. Жиберип кылсам аткарым катасы жүрүп калат, окубады. Маселелерге жүрүп туруп ошол бетти көрө турган болсок, ошол мисалды 202 мындай кызыл түстө болуп калат. Катты туура эмес иштегениңиздер, туура иштегениңиздер жашыл түстө. Бардыгыңыздар кирдиңиздерби? Китеп менен бир сыра карайбыз. Китептеги нерселерди. Анткени сиздер сөзсүз түрдө китеп менен өтөсүздөр да. Экинчи бул жактан мисал иштеп, мисалды иштөө жөндөмдүүлүктү көрсөтөбүз. Канчалык көп мисал иштесек, ошончолук көп колубуз дагы, оюбуз дагы көнөт. Бул жерде эң жеңил мисалдардан баштап, оор мисалдарга чейин бар. Ошо менен логикалык мисалдарга чейин бар. Жылып иштеп кете беребиз күнүнө. 2 жума базовый знанияны өркүнөтөбүз. 2 жумадан кийин олимпийский знанияны өнүктүрөбүз. Ол жерде уже бул китептер сырткарыга чыгып, 2 жумада ушу китепти бүтүрөбүз да. Китептер сырткарыга чыгып, көптөгөн башка библиотека. Бул жерде бир гана матч библиотекасы гана берилген сиздерге. Экинчиси random модуль, анан тикинте графикага келген убакта тикинте модулу берилген. Башка нерсе жок. Башка библиотекаларды биз китепте көрсөтүлгөн эмес. Биз ошол көптөгөн библиотекалар менен олимпиадалык мисалдар тез иштеп чыгууларды үйрөнөбүз. Дейланда биринчиси ошол А менен Б. Ошо учебниктики да. 201 деген 201-ге түшөсүздөр дагы. Азыркы А плюс Б'ни китептеги жардамында китепте дал ошону өзүн жазып койгон А плюс Б'ни. Ушуну print
функциясына A менен B'ni кошуп коебуз. Ушуну эле жазып туруп. Так, мен азыр чечимдерди көрөйлү. Чечимдерге сиздердин атыңыздар чыгыш керек. Буга түшүп турсун. Уже аткарып баштагандар бияка жүктөш керек. Кандай тоскоолдук болуп аткандар болсо, сразу айтыңыздар, мындай тоскоолдук болуп атат деп. Эки бүтүн сан A, B'ni кошуу керек. Тапшырма негизи. Бир сапта эки натуралык сан боштук аркылуу жазылган. Чыгуучу маалымат A плюс B сандарынын суммасы бир сан кылып көрсөтүш керек. Болду. Питонубузга кыска кодун жазып туруп, көчүрүп, ошол жака алып барып коесуздар. Копировать. Сайтка алып келесиздер дагы. Чечим жиберүү деген жерге биринчи тилди тандайсыз, Python тилин. Анан бул жерге кодуңузду вставить этесиз. Орнотосуз. Ашча линияны алып койсоңуз деле жакшы болот. Анан жиберүү кнопкасын бассаңыздар, сиздин маселеңиз жиберилет. Кабыл алынды. Келди. Калбай жеке, макулбай жекелер жиберди. Абдан жакшы. Так, биринчи мисалдын жиберилиши абдан жакшы. Так. Жиберген мугалимдер ошондой эле A көбөйтүү B деген бар. Маселеге кайтып келсек, сал өйдөрөктө болчу. A көбөйтүү B. — 97-нчи тапшырма экен. A көбөйтүү B. Мында байкай турган болсок, A жана B бүтүн терс эмес сандар, бүтүн терс эмес сандар берилген. Алардын көбөйтүндүсүн табуу керек. Кирүү A жана B сандары катарынан жазылат деп турат. Мына катарынан кирип, мында уже мапты колдонбойсуздар. Жооп бир бүтүн сан чыгат. Көбөйткөндөн кийин анын көбөйтүндүсүн кайтарып берет. Мында уже катарылган жазылган версиясын жиберишиңиздер керек. Ошондой эле Python тилин тандоо менен жибересиздер. Бул сайтты эмне үчүн колдонобуз? Анткени сиздердин аткарган мисалдарыңыздарды убагында кароого. Ката жооп Норзбаевна эжекеден. Мында эмне ката болду? A менен B'нын ортосуна өтөр коюп койгон, кошо койбостон. Көрдүңүздөрбү? Ушуну алып туруп катасын ордуна табып айтам, а сиздер болсо экинчисинде ал нерсени жүктөп кое бересиздер оңдоп туруп. Бир нерсеси бар. Бир мисалды жибергенден кийин кайта экинчи мисалды жиберүүнүн аралыгы 30 секунда. Кичине күтүп анан жибересиздер.
жиберген жананы карасаңыздар, ой репиканан да бир нече жананы жазып туруп, аркасында түйдө башка деп койгон. Башканы белгилеп туруп, башка повышениеден өткөнүңөрдү, ошо 5 жылдын ичинде өткөнүңөрдү кошсоңор, жазып койсоңор болот. Мисалы, бизден окуу борбордон сынак менен репика менен бирге болгон сертификатын алгандар ошол жеке ушундай жазып кое бересиздер. Сынак репика деп. Так, урматтуу кесиптештер, уже көйтлөр да жүктөлдү, бир сыра макулбичке жүктөлдү. Бир сыра уже көрүп калдылар, Бул видеону мен сактап туруп эртең мен группага чыктайм дагы. Эртеңден баштап окуй тургандарды Telegram группага алып өтөбүз. Бүгүн